Силердин кызыңар ошондой болсо же паника кылып атылыңар. Не узурчасызбы мен? Айыл элин дүрбөлөңгө салган окуя 15 апрель таңга жуук катталган. Үйүндө уктап жаткан 5 жаштагы кызды уурдап кетишкен. Көп өтпөй кыз талаадан 31 жаштагы кишинин унаасынан табылган. Шектүүнүн мас абалда болгону айтылууда. Мындан улам айыл эли чогулуп бул сыяктуу кылмыштарга катаал жаза берүүнү жана айылда спирт ичимдиктерин кечки убакытта сатпоону талап кылышууда. Жабырлануучу кыздын атасы бул атайын жасалган кылмыш деп эсептейт. Домозок бүткенен үстүн жаап коюп, карай жайылып жат, жанынан жатыптыр. Кино көрүп, телефон көрүп жаткан ошо мал алып кетип, ачып кетиптир. Ошо үйдө асан жүргөн экен да, полаңыч, байлапчы. Таңгама алганча бардап чыгып кетти. Саат 4-5 6 менен 5 ортосунда да. Дагы башына уруп туруп башына дагы. Мен мекеде уруп дейт. Ошо мен көгөрүп калдым мен. Эми наркоман да, алкаш базарчы болот. Саат түн эртек кечеде жаттасы жүрдү, аса жүрдү, суса жүрдү. Барсам мен я полный суу. Жергиликтүү милиция жана бийлик өкүлдөрү айыл элинин талабын укту. Тиешелүү чара көрүлөт деп ишендиришти. Кара Суу районундагы 30 адыр айыл аймагынын 40тан ашуун тургуну бул иш боюнча кечээ райондук прокуратура жана милиция бөлүмүнүн алдына дагы чогулушкан. Жаш балдарга карата үрөй учурган кылмыштын катталышы айыл элин аны менен бирге коомчулуктун дагы тынчын алууда. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен чогуу бирге тиешелүү токтомдорду кабыл алып, мындай иш-чаралар болбош үчүн, кайталанбас үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Учурда 5 жаштагы Секелек өз үйүндө, ата-энеси анын ден соолугу жакшы эмес экенин айтышууда. Милициянын маалыматында соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда шектүүгө карата 2 берене менен кылмыш иши козголду. Алардын бири адам мурдоо болсо, экинчиси жашы жете элек балага сексуалдык зордук зомбулук көрсөтүү айыбы тагылды. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгып, тийиштүү тергөө амалдарын текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Кызга карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер болгондугу жөнүндө маалымат түшүп, ал жерден заматта соттук медициналык экспертиза дайындалып жөнөтүлгөн. Топтолгон материалдын негизинде Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин адам урдоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди көрсөтүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, Ош облусунун тургуну 1993-жылы туулган Жаран Шектүү катары кармалып камакка алынды. Бүгүн мындан сырткары Нарын шаарында окуучу кыздарга бир топ жылдан бери ыдык көрсөтүп келгени айтылган мугалим мууну алганы белгилүү болду. Буга чейин Инстаграмда Нарында англис тилинен жеке курс ачкан мугалим агай окуучу кыздарга сексуалдык ыдык көрсөтөөрү баяндалган атайын баракча ачылган. Анда жабыркаган окуучу кыздар анонимдүү түрдө жаза башташкан. Окуянын чын бышыгын милиция иликтеп жатат. Инстаграм баракчасынан алынган арыздаттан боюнча каттоого алынган маалыматтык электрондук журналына кылмыш иши козголо элек. Ал эми маркум боюнча, каза болуп калган киши боюнча ал дагы Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынган. Бүгүнкү күндө тергөө иштери уланууда. Маркумдун жакын туугандарынан эч кандай арыздаттануулар атталган жок. Бүгүнкү күндө ошо териштүү иштери жүргүзүлүп жатат. Коомчулукта бачабаздарга өлүм жазасын берүү сунушу бир нече жылдардан бери айтылып келет. Бирок баш мыйзамга туура келбейт деген жүйө менен бул демилге колдоо таппай келүүдө. Ошол эле учурда жашы жете элек балдарга зордук зомбулук учуру азайбай жатат. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 2023-жылы балдарга каршы 1832 кылмыш иши жасалган. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.